Кандайсыңар, достор? Биз бүгүн балдарды коргоо борбору менен түз эфирге чыкмакпыз. Бирок алардын баракчасынан түз эфирге чыкпай жатыптыр. Бир проблема болуп, азыр мен аркылуу чыккан жатабыз. Бир аздан кийин балдарды коргоо борборунун адиси бул жака кошулат. Кошулду. Назгүл, күтүп атам сени. Кандайсыңар, достор? Биз азыр балдарды коргоо борбору менен түз эфирге чыкмакпыз. Так, азыр кошулат балдарды коргоо борборунун адиси. Так, как мне надо? Вот. Салам. Менин Бизде баракчама кош келипсиңер да койма. техникалык көйгөйлөр чыгып калды. Эмнеге билбейм. Такыр биздин баракчадан түз эфирге чыга албай койдум. Бул өзү Инстаграмдын катасы окшойт. Ошо такыр биздин баракчадан чыкпай койду. Анан эфирди даярдагандан кийин эфирди сенин баракчаңан өткөрөлү деп чечтик. Биздин көрүүчүлөр дагы буйруса кошулат. Себеби биздин дагы түз эфир болуп жатканы көрүнөт Инстаграмдан. Ошондуктан кош келипсиздер. Мээрим катталуучулары жана биздин балдарды коргоо борборунун катталуучулары. Бүгүн негизи биз Мээримди конокко чакырганбыз түз эфирге. Мына биздин кыздар жазып атат, кошула албай жатабыз деп. Кечиресиздер, 20 мүнөткө, 10-15 мүнөткө кечигип калдык, ошол техникалык себептердин айынан. Анда эмесе көпкө узабай бүгүнкү эфирди баштасак, биз бүгүн кыздар, эл аралык кыздардын информациондук жана технологиялык, орусча айтканда День девушек в инфокоммуникационных технологиях деп айтылат ушул күн. Бул жыл сайын ошол апрелдин 4-күнүндө, четверг күндөрүндө белгиленет. Бул жылы 28 апрелге туура келет экен. Биз ошол күнгө карата ушул эфирди өткөрүп жатабыз алдын ала. Анан Мээримди ушул коммуникация жана технология сферасында алектенип жаткандыктан конокко чакырганбыз. Биздин кыздарга өзүңдүн кесибиң жөнүндө айтып берсең, жана сен кантип келип калдың, коммуникация технологияны эмне үчүн тандадың эле, кененирээк ушул тууралуу сүйлөшөбүз ушул 1 саат аралыгында. Чоң рахмат биздин эфирге кошулганыңа. Да, сага сөз берейин. Өзүңдү кичине тааныштырып өтсөң, аты жөнүңдү, каякта окудуң эле, эмнеси болосуң ошол тууралуу. Макул. Чоң рахмат. Мен балдарды коргоо борборунун ишмердүүлүгү жөнүндө жакшы кабарым бар. Аябай сонун иштерди алып барасыңар, илимдеги кыздар, жанагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам сыяктуу сонун проекттериңер бар. Алардын баары мындай коомго жакшы пайдаларды алып келип атат деген мындай ишеничим чоң. Эми өзүм жөнүндө айтсам, Манас университетин бүтүргөм. Коммуникация факультетинин радио, телевидение жана кино бөлүмүндө. Негизи бүткөндө өзүм так журналист болом же режиссер болом деп мындай чечим чыгарбастан эле кино тармагына мындай кандайдыр бир жол менен кирип кеткем. Дипломдук ишим дагы кыска метраждуу көркөм тасма болчу. Анан окууну бүтөр менен эле ошо кыргыз фильмде Темир Бирназаров деген режиссер кино тартып аткан экен. Анан мен Зирегүл деген курбу кызым бар, ал да режиссер. Ошол чакырып калып, жүрү биз менен иштеп көрбөйсүңбү деп. Негизи ал мен ал жакта гример эле болуп иштегем да. Менин максатым жөн эле киного мындай кириш керек болчу да. Ошол сфераны көрүп, мындай таанып, балким ал меники эмес болуп калат депчи. Анан ошентип биринчи толук метраждуу Түнкү кырсык деген тасмада гример болуп иштегем. Анан бирок аябай чоң тажрыйба болгон мен үчүн. Кино чын эле меники экенин түшүнүп, ошол жерден анан дальше андан ары улантып кетүүнү ошол кинодон баштап чечкем да.
Анан азыркы учурда BBC кыргыз кызматында иштеп атам. Бул жерде кабарчылык кылабыз. Кабарчылыктан тышкары мен оператор дагы болом, монтаж дагы жасайм, сайтка дагы материал жайгаштырам. Негизи BBCде ушундай баардыгы тең мультимедиалык журналисттер. Негизги операторлордон экөөбүзбүз. Бирөө Руфат Эргешев деген, ал дагы Манас университетинин бүтүрүүчүсү. Экинчиси мен былтыр эле келдим. 1 жыл болот жакында. Бул жака ошо конкурс жарыяланып, вакансия ачылганда анан ошол конкурстан өтүп келип калдым. Бул жакта дагы аябай сонун тажрыйбаларды үйрөнүп атам, тажрыйбаларга ээ болуп атам. Мисалы, бир убакта эле бир материалды телевиденияга даярдап, биздин жана жаңылыктарыбыз чыгат го, КТРКдан кечинде ошол жерге күнүгө азыр сюжет даярдайбыз. Ошол эле сюжетти сайтка да жайгаштырыш керек, соц медиадагы платформаларга да жайгаштырыш керек, YouTubeга бериш керек. Анан мындай баарын үйрөнөсүң да. Сен только кабарчы болуп жүрбөйсүң же только оператор болуп жүрбөйсүң. Ошол жери жакшы да. Баардыгын үйрөнө аласың. Анан бирок баары бир мындай ичинде кандайдыр бир изги бир мындай ичимде эме каалоом бар. Кинодо эле иштесем дегенчи, кинону мындай чыгармачылык катары кинону дайыма алып жүргүм келет. Акыркы тасмам ошо кыздар жөнүндө болчу. Как раз кыздардын организминдеги, физиономиясындагы маанилүү бир өзгөрүү жөнүндө да. Аны премьерасын кыла элекмин, көрсөтө элекмин, бирок ошо пландап атам. Ушул жаз бүткүчө атайын ошо кыздарды чакырып, активист кыздардычы бир көрсөтмө уюштуруп койсомбу деп. Анткени ал кыздар үчүн аябай маанилүү тасма деп ойлойм да. Ошо кыскача. Чоң рахмат. Менимче кыздарга уже кызыктуу болуп баштады болуш керек, кичине бир аз артка барып, мисалы сен кесип тандоодо, мектепти аяктадың, кесип тандоодо эмне үчүн ушул коммуникация факультетин тандап калгансың, именно радио телевидение бөлүмүн, себеби бул биз айтып атпайбызбы, жанагы кыздардын эл аралык инфокоммуникациялык технологиялар күнүнө карата өткөрүп жатабыз депчи. Эмне үчүн бул күн белгиленет экен? Себеби ошол сферада дагы кыздардын саны аз экен да, негизи эле инфокоммуникациялык технологиялар сферасында өзү аз экен, кесипти аз тандашат экен. Бул дагы бир кандайдыр стереотиптик көз караш менен кыздарга туура келбей турган кесип деп эсептелинет экен да. Анан сен окууну тандап жатканда, ушул кесипти тандап жатканда сенде да ушундай стереотиптер болду беле? Сага эле ушул кесипти тандап, ушул факультетте окуу деп? Мен бир кызык окуя айтып берейин. Манаска өткөндөн кийин бул жакта жана факультет тандоо үчүн 10 күндүк убакыт берилет го. Факультет тандап, анан 10 күндөн жыйынтык чыгат да. Анан мен факультетти тандап коюп 10 күн шаарда жүргөм. Маған болсо балыкчыга кеткен айылгачы. Анан эме радио телевидение кино факультетине өтүптүрмүн деп мамама чалсам, мамам трубканы коюп салып атпайбы? Мамам ага чейин айткан да. Могул факультетти, могул бөлүмдү тандава депчи, сен бир гуманитарный туркология же болбосо тарыхчы, бир мугалим болуп, же болбосо мындай тынчыраак жумушту мындай кесипти танда деп айткан да. Анан мен барып өзүм каалагандай биринчиге радио телевиденияны коюп, экинчиге дагы бирдемелерди коюп, өзүмө жаккан кесиптерди койгом да. Анан мамама чалсам, трубканы коюп салды. Мен болсо ойлогом да, мени куттуктайт депчи, азыр молодец кызым деп айтат десем, мамам трубканы коюп салды. Анан мен дагы характеримди көргөзүп 2 күн сүйлөшпөй жүрдүм. Анан мамам өзү чалып, ладно, эми куттуктайм, эми кел деди да. Эми бул мисал мамамдын менин кесибиме болгон ошол убактагы көз карашы болчу да. Анан тапшырып атканда ошо буга чейин түшүнүктүү болду окшойт, өзүм эле тандагам. Радио, телевидение, кино мындай көбүрөөк кино жакка кызыккан болушум керек, радио, телевидениеге караганда. Анан биринчи курста окуп жүргөндө жанагы Арген Адилуунун Медиа Бабочка деген фестивали болду. Анда дебюттук тасмаларды тартып, биринчи курстагы кыздар ошол жерден үйрөнгөнбүз. Сценарий жазганды, монтаждаганды, мындай тартканды, негизги жерлерин үйрөнгөнбүз. Анан ошол дебюттук тасмалардын конкурсунда, сынагында, бөлүмүндө ошол Темир Бирназаров эменде болчу, жюриде болчу да. Анан ал ошол чечет эле ким жеңет. Анан баарыбыздын бир 6-7 тасма бар болуш керек эле. Ошолордун ичинен менин бир араң тартылган тасмам жеңүүчү болуп кеткен да. Ошондон кийин мындай мага мотивация болуп, чын мындай кинону тартсам болот экен, Темир агай ушундай баа берип атса,
значит менде бир нерсе бар болуш керек деп ойлоп, андан ары уже полностью киного кызыгып баштадым. Тартыш керек, сценарий жазыш керек деп отуруп, анан университетте берки Артыкбай Сүйүндүков деген менин өзүмдүн жеке мындай тарбия берген мугалимим десем болот. Ошол агай көп нерсе үйрөткөн. Дипломкамды да ошо менен тарттым. Анан стереотиптер боюнча айтсаң, мындай аябай узак сөз болуп кетиши мүмкүн, бирок кыскача айтканда, кинодо аялдар иштей албайт деген түшүнүк Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнө боюнча бар. Мисалы, бул деген аябай калыс эмес көрүнүш да. Анткени мен фестивалдарга барганда фильмди көрүп атышат да, калыстар тобу, андан сени эч ким айтпайт, бул фильмди кыз тартыптырбы же эркек тартыптырбы деп карабайт да. Бир эле эмеге баарыбыздыкын коет дагы ошол жерден тандайт. Бул фильмде бирок анын автору кызбы же эркекпи деп карабайт да. А бирок ошол эле маалда кыздарга бул кесип туура келбейт деп айтышат да. Мындай туура эле, менин оюмча туура эле келет. Ар бир кесип болгону аны ошо кыз өзү каалаш керек. Анан ошонун үстүндө иштеш керек деп ойлойм. Апам менен айткан окуя абдан кызык экен. Анан кийин мага кызык болуп атат. Кийинки реакциясы кандай болду сен окуп баштаганда? Же атаңдын алар кантип ойлорун өзгөртүштүбү, колдоштубу сени? Ооба, жакшы суроо. Биз дипломдук ишти тартып барганда 10 күндөй айылда съемкада жүрдүк. Съемкаларыбыз бир аз оор эле. Аттын көлдө сүзгөнүн тартышыбыз керек эле. Айылдагы окуучуларга кастинг жүргүзүшүбүз керек эле. Анткени бизге, менин фильмиме атты жакшы чапкан кичинекей бала керек болчу да. Анан ал айылда балдардын баары ат чапканды билем дей берет экен. Көрсө баардык эле балдар жанагы именно эмеге ат чабышка чыга турган профессиональный аттарды чаба албайт экен да. Алар үйдөгү жанагы хозяйственный аттарды чабышат экен да. Анан мен атты таап койгом, уже атты алып барып, тиги кастингден өткөн актерский жакшы балдарды атка отургузсаң чаба албай калат экен да. Анан көл боюнча балыкчыдан баштап ар бир айылды кыдырып бала издегенбиз да. Ошентип биринчи съемканын биринчи этабына эле 12 күн кеткен. Анан атам көрүп алып айтканда, мынчалык түйшүктү кесип бул депчи, зачем ушинтип карда, жаанда, суукта жүрөсүңөр депчи, сен деген аял кишисиң, турмушка чыгасың, мындай болбойт да депчи. Ошентип мен бирок уже кино деп мындай өзүм күйүп жанып алгандан кийин акырына чейин алып фильмди бүтүрдүк. Бүтүргөндөн кийин кийинки жылы фильм жанагы өзүнүн жемиштерин бере баштаганда, мен фестивалдарга өтүп, ар кандай сыйлыктарды жеңип келе баштаганда, анан алар түшүнүштү да. Мен ошондой болгон сайын мен дагы мындай өзүмө ишенип, улам кийинки фильмимди тартам, эми мындай каарманым болот деп мындай өзүм дагы өзгөрө баштадым да. Анан атамдар түшүнүштү, что бул кесип чын эле мага жагарын, жана бул кесип дагы башка кесиптердей эле мындай түшүү канчалык болсо деле ошончолук жемиши дагы болоорун түшүнгөндөн кийин анан мындай не то чтобы смирились, менин тандоом менен макул болушту да. А сен кесип тандап атканда сен кандайдыр бир үлгү алчу ошол сферадан адам бар беле, же болбосо сен кайдан кинону тандап калдың да, мисалы? Ошо башында айтып атпаймынбы, мен коммуникация факультетинин радио, телевидение, кино бөлүмүн именно кино дебей, мындай радио, телевидение деп ойлогом да. Журналистика болуш керек деп, анан мектепте жанагындай активистка кыздар бар го, ошондой болчумун да. Иш чараларды алып барып, жана дилбаянды жакшы жазган кыздардын бири болчумун да. Анан ойлогом журналистикага келем го деп, бирок жана айтып өткөндөй эле биринчи курска келгенде эле сразу жана медиа бабочка конкурсу болуп калып, ошондон баштап киного кызыгып кеткем да. Менимче ошол медиа бабочка деген сынак бул студенттер арасында сынак болчу. Башка эле биздин жогорку окуу жайда окуган жогорку курстагы студент өткөрчү да, студенттер арасындачы. Көпчүлүк биринчи курста жаңы окуган студенттер үчүн чоң кандайдыр бир эме болгон да, мындай. Ооба, башталгыч бир кадамдарды берген да, багыттарды бере алган. Ооба. Сен үчүн дагы ошондой жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдүн бири болгон экен. Биз Мээрим экөөбүз бир группада окуганбыз. Деп айтсаңызбы?
Анан мен дагы окуп жатканда мисалы ушу кесип тандоодо көп маани берген эмесмин чынында. Сен айтып жаткандай эле радио, телевидение, кино десе эле биз ошол журналистика деп элестеткенбиз да. Анан кино тармагында мындай көбүрөөк кандай десем басым жасаарын билген эмес болушубуз керек экен. Бирок ошол биздин группада окуган көпчүлүк менимче абдан кино жаатында ийгиликтерди көп жаратышты. Ошон үчүн кыздар анын арасында абдан кыздар көп. Ошон үчүн бул кыздардын кесиби эмес деп айтканга мен да кошулам. Бул стереотиптик көз караш. Бизде кыздар, балдар деп чын эле эч ким бөлүнчү эмес. Ким кааласа ошол өзүнүн каалаган нерсесин жасачу. Анан кийин сен ошол тасманы тарткандан кийин көптөгөн фестивалдарга барып келдиң. Жана өзүң айтып кеткендей, чет өлкөдө андай стереотиптик көз караш менен каршылашкан жокмун дедиң, Сен ал жактагы режиссер айымдар менен жолукканда, алар менен баарлашканда, алар да ошол өлкөсүндө айымдардын колдошот бекен ошол коммуникация жаатында, технология жаатында негизи эле? Ооба, аябай көп айым режиссерлор менен таанышкам. Арасында аябай мындай ийгиликтүү, жанагы дүйнөлүк Каннга, Берлиналеге катышкан айымдар да бар болчу. Анан бирок эч биринин мындай сүйлөп атканда эч биринин сөзүнөн стереотип же болбосо бизде мындай бут тосуулар болот, же болбосо бизде ушундай ойлор бар деп айтканын эч кимден уккан эмесмин. Эми андай жерде мындай бизде ушундай деп дагы айта албайсың, мындай уяласың да, өзүңдүн өлкөңдү жаман көрсөткүң келбейт да, ал жерде Кыргызстан деп мынтип турасың да. Анан андай сөз болгон эмес. Бирок жанагы аял режиссерлор жаңы кино тартып баштаганда, Оскарды алган жана быйыл 3-чү эле аял болду го. Тарыхта карасак деле режиссер айымдарга башында ошондой бир көз караштар болгон. Аялдар тарта албайт, аялдар үчүн эмес бул дегенчи. Кийин бара-бара аял операторлор пайда боло баштады. Жанагы даже жолукчан аял операторлор бар да, Ирандачы мисалы. Анан бара-бара бул стереотип дүйнөдө жоюлуп келатат деп ишеничтүү айтсак болот. Бирок Кыргызстанда акыркы мезгилде гана ушул стереотип жоголуп баратканын байкасак болот. Анткени жанагы жаш, сен да айттың го, бизде кыздар көп болчу кинодо депчи. Жаш кыздар көп да киного кызыккан, мындай кыска метраждуу кино тартып жүргөн кыздарды көп кездештирем да. Бул жакшы тенденция. Анткени Кыргызстанда биз билген аял режиссерлор мындай саналуу эле да. Лилия Турузбекова, мисалы, Динара Асанова мурункулардан, кийинкилерден Дальмира Тилепбергенова же Асель Жураева азыр мыкты документалист, Наргиза Маматкулова. Булардын жолун жолдой турган биз жана бизден кийинки муун болуп атат. Анан менимче азыр мындай мурдагыдан караганда көбүрөөк болуп калды. Бирок дагы деле бар азыр андай стереотип. Киного барганда айрыкча дароо айтышат да, сен турмушка чыгып кетип анан кинону таштап салбайсыңбы депчи. Мындай күмөн санай беришет эркектерчи. Сен точно иштейсиңби деп, жана ошол сөз үчүн ого тер иштегин келе берет да кинодочу. Эмнеге мен иштей албайм, иштейм да депчи. Ошого байланыштуу суроо берейин дедим эле. Ошол мисалы сен айым режиссер катары съемочный группада мисалы басымдуу бөлүгүн эркектер түзөт болуш керек, баары бир деле бизде. Мисалы оператор болсун, жарыктандыруучу болсун, там ушундай кесипти аркалагандар бизде көбүнчө эле эркектер. Анан алар мамиле түзүүдө сага кандайдыр ишенбөөчүлүк көргөзгөн учурлар болду эле, же болбосо бул эмнени билмегиле деп сага баш ийип калган учурлар болду эле, ушу сен өзүңдүн тасмаңды тартып жаткан учурда? Жанагы мен эстеп кеттим, дипломкамды тартып жүргөндө көлдө эң акыркы этап болчу да, аттын сүзгөнүн тартышыбыз керек эле. Анан Фарида группалашым ассистентим болчу, ал ошол убакта эми бир эле күн калды деп мен шаарга кете берейин, өзүм дипломкамды даярдаган деп, анан аны кетиргенбиз. Анан съемочный командада мен, анан жалаң эркектер, тиги актёрум дагы эркек бала болуп 4-өөбүз калдык.
Анан көл жээгине барсак бир атты сүздүрүш үчүн эми ал жака катамаран керек болчу. Анан тиги дронду учурганга өзүнчө эме дагы бир бала. Анан катамаранды алып кеткенге атты тияка сүздүрүп аны ары жака алып кеткенге 4-5 бала болуп отуруп 30дай чакты бала болуп кетти да, бир 25-30дайчы. Жалаң эркек кишилер чоң. Мен жалгыз жүрөм да, боюм кичинекей. Анан эме болду да, биринчи атты сүздүргөндө ал жана чабандес аттар көлдө сүзгөндү билет экен, анткени аларды сүздүрүшөт экен булчуңдарына пайдалуу деп. Жана үйдөгү жана отун ташып антип мынтип хозяйственный аттар алар сүзбөйт экен, алар үркүйт экен да. Биз аны билбей эле биринчи биздин атка окшош башка бир күрөң ат деле суга салып ийгенбиз тартып алалы депчи. Ал тиги актер баланын аты болчу да. Анан ал үркүп эле монтип башкача болуп чыкты атчы көлдөнчү. Анан бир бала айтып койду, могу азыр аттын кулагына суу кирип кетсе өлүп калат депчи. Анан менин актер балам аны угуп калып баштады ошол жерде чыр салыпчы. Азыр менин атым өлүп калса сиз жооп бересиз, азыр менин атым аман калбаса мондай болот деп баштады тебинип чабыныпчы. Анан мен уже алым жетпей калды да. Анан өлүп келди, болду, нормально болот баары деп. Анан байкеси келип атты суутуп ар жака ээрчитип кетишти. Анан баланы дагы мен уже балага алым жетпей калды, тиякта толтура кишилер турат, баары күтүп атышат качан бүтөт депчи. Мен уже ыйлап баштадым да, алым келбей калды депчи. Уже менин эмемен чыгып кетти да, контролюманчы. Оператор Алмаз Субатаев менен Караш Жанышев болчу. Экөөсү оротуп анан тартып бүтүрөбүз деп башка ат таптырып келишти да. Башка эле ошо биздин атка окшогон профессиональный ат алып келишти. Аны алып келгенге чейин анан мен Алмазбекеге айттым уже. Алмазбеке уже өзүңүз башкарыңыз. Мен үнүм да жетпейт, алым да жетпейт депчи. Анткени эркектер чын эле аябай көп болчу, мени укпай калышкан да. Мени эле эмес, бизди уже укпай калышкан болчу. Мындай процесс кызык болуп кетип, өзүлөрү кирип кетти да. Ошентип анан эме стресс менен ошол күндү бүтүргөнбүз, бирок тартканбыз. Акырында материалыбыздын дагы жарым бөлүгү өчүп кетти дронго тартылган. Анан дипломкага, кадрга мындай дрон түз келип учкан кадр эмес, мындай учуп келатып мынтип кеткен кадрды койгом да. Башка выход жок болчу. Кайра барып тарта албайсың уже, алардын баарын таба албайсың. Ошондо бир учур болгон, бул биринчи тажрыйба. Андан кийин болсо ошол эле негизи эркек кишиге деле, аял кишиге деле кинодо эң негизгиси команда экен. Сени түшүнгөн, сени колдогон, сен менен мындай окшошураак ойлонгон командаң болуш керек экен. Оператор, монтажер, художниктерчи. Алар мындай сенин айтканыңды главное түшүнүп, колдоп берсе эле болуп, андан ары процесс жүрүп кетет да. Анан мен экинчи фильмим документальный фильм, аны Бексултан деген бала тарткан. Ал убакта эмеде экөөбүз үйлөнө элек болчубуз. Азыр ал менин жолдошум. Экөөбүз чогуу келгенбиз. Экөөбүз мындай жакшы эле тандем болот экенбиз деп ошондой ойлоп койгонбуз. Андан кийин дагы бир фильм тартканбыз Бексултандын тасмасында. Мен ассистент болуп, ал өзү тарткан. Анан кийинки көркөм тасма болсо жана биздин кинематография департаменти барго. Ошол конкурс жарыялап сценарийлерге, анан ошондон менин сценарийим өтүп, ошондон мамлекеттен акча алганбыз да. Продюсерим Асель Жураева болгон. Асель Жураеванын фонду аркылуу тартканбыз. Анда дагы Караш оператор болду. Ошо мурун эле иштешип жүргөн кишилер менен иштешкенбиз. Мындай анчалык кыйынчылык болгон жок. Баарыбыз вроде бирибизди түшүнүшүп эле иштештик. Ошо жана сен айтып кеткен окуяда мисалы сени жалгыз айым деп сага колдоо көрсөткөндүн ордуна тескерисинче сени ошондой абалга жеткириштир да. Бул да менимче ошол бизде көбүнчө айымдарга орусча айтканда айым режиссерлорго мындай көз карашы дагы деле ошо калыптанып калган элек. Калыптана элек. Ошон үчүн ошондой абал болгон болуш керек да. Анан бирок айта кетким келет, бизде менимче ошол Манас университетинде акыркы убакта айым режиссерлор абдан көп даярдалып чыгып, өзгөчө ошол биздин окуган жылдары, бизден мурунку, анан бизден кийинки дагы окуган, азыр мен билгенден эле 2-3 айым режиссер кыздар бар. Ошол именно кино жаатында эмгектенип келе жаткан, кино жаатында өздөрүн өнүктүрүп келе жаткан. Анан ошол Манас университети менимче ошо чоң салым кошуп келе жатат болуш керек. Ошол
гендердик теңчиликке ошол кино тармагындачы бизде дагы окуп жатканда эч кандай бөлүнүү же болбосо силер кызсыңар балдарсыңар деп эч кандай бизге жеңил жумуш жасатчу эмес, мисалычы баарына бирдей тапшырма бериши. Ошол дагы бизде өзүбүздө мындай ущемленный сездирчү эмес да, эми башка Күчүрөөк болгонго, э? биз атаандашып тескерисинче биз алардан жакшыраак жасашыбыз керек депчи. Сен айткандай жана сен айтпадыңбы, жумушка алып жатканда дагы сен күйөөгө тиип кетпейсиңби, анан кийин иштейсиңби деп ушундай көп сурашат депчи. Демек бул суроолорду кино жөнүндө эле эмес, баардык ишке алып жатканда айымдарга ушундай көп суроо беришет да. Негизи эле сен турмушка чыгып кетпейсиңби, анан сен декретке чыгып кетсең ким иштейт деген сыяктуучу. Демек бул кино жаатында дагы ушундай көп суроо беришет экен. Абдан бир чети өкүнүчтүү, себеби эркектер деле үйлөнүп кетип, балким жумушту таштап коймок да. Мындай суроо берилбейт дегендей. Айымдарга карата эле ушул суроо бериле берет да. Абдан кызыктуу окуялар экен. Менимче кино жаатында мындан да сонун окуялар болот болуш керек. Анан сенин ошол айымдарга карата жана тасма тарттым деп айтпадыңбы, гигиеналык? Эмне үчүн ушул кандай идея келип калды ушул айымдардын гигиенасы тууралуу, кыздардын кыздарга байланыштуу? Ушул жөнүндө бир аз айтып кетсең. Анын идеясы китеп окуп атып келген. Топчугүл Шайдулаева деген аябай мыкты прозаик жазуучубуз бар. Сонун аңгемелерди жазат. Анан ошонун Кызыл өрүк деген жакшы бир китеби бар эле, ушу Темир агай берген. Ушуну окуп көр деп, анан аңгемелери аябай сонун экен, жакшы мындай көркөм чыгармада мындай 2-3 бет толук сүрөттөп салышат го, мисалычы. Бир күздүчү, мисалы, суу агып келатат, анан бактарактар сарыгарыптыр, анан жайлоо жашыл деп кете берет го. Эжеңки так да, мындай кинодогу сценарий сыяктуу да. Таң атты, күн сарыгарып чыгып келатат. Ар жакта араб ачан бирөө келатат, ушундай кыска мындай окуганда дароо элестеп окуйсуң да. Анан Топчугүл эженин Азапка салган айыз деген чыгармасы бар. Интернетте бар, окуп көрсөңөр болот. Ошону окуп, анан мындай ойлоп койгом, отметка кылыпчы өзүмө, муну кандай кылып тартсак болот экен деп. Ал чыгармада болгону Топчугүл эженин, менин оюмча, кичинекей чагындагы окуя окшойт. Азыркы заман эмес да, мурунку заман. Анан мен аны азыркы заманга ылайыкташтыра аламбы деп өзүмө мындай ишенген эмесмин. Бирок ушул теманы алса болот экен деп койгом. Анан кийин Темир агай айтып калды, ошол сценарийлердин конкурсу башталганда, Мээрим, сен ошону тартпайсыңбы деп. Анан макул деп ойлонуп, сценарийди өзүмдүн Назгүл катып калдым. Так, Назгүлгө либо бирөө чалып калды, же интернет өчүп калды. Мен угуп атамбы? Апей, Назгүл чыгып кетти. Вебинарды кеч кылсаңыздар жакшы болмок, дейт. Шамбала кино тасмасы качан чыгат? Шамбала кино тасмасы чыккан, кинотеатрда азыр көрсөтүлүп атабы билбейм, бирок буга чейин кинотеатрларда көрсөтүлдү. Рахмат фидбекке. Эля. Буга чейин кинотеатрларда көргөзүлүп эле келди. Ал автордук тасма болгон үчүн киши көп кирген жок окшойт, бирок көп убакытка эле турду. Айта бериңиз, кызыктуу болуп жатат, дейт. Азыр Назгүл кирсин, кайра кирет болуш керек Назгүл. Вебинарды кечинде өткөзүү боюнча ушу балдарды коргоо борборуна сунуш кылсаңыздар болот. Эля, спасибо. Азыр Назгүл кошулуп атат. Назгүл, сага бирөө чалып калды окшойт, Жок, бизде интернет туруксуз болуп, бир аз интернеттен проблема болуп атат.
Сен азыр дагы мындай эмең сүрөтүң катып турат, бирок үнүң угулуп атат да. Бүгүн бизде эфир болот деген күнү сөзсүз түрдө техникалык көйгөйлөр башталат. Бул эмне үчүн билбейм, ушундай болуп калат. Мен да сенин сүрөтүңдү көрө албай атам, бирок үнүңдү угуп атам. Бизде интернет биз тарап Бишкектен алысыраак тарапта жайгашкандыктан балким ошол үчүн интернет жакшы тартпай жатат. Азыр эмне кылалы, улантып береликпи? Бирок менде сенин сүрөтүң катып турат да. Бүгүнкү эфирдин темасы кандай эле деп сурап атат. Бүгүнкү темасы негизи эл аралык айымдардын инфокоммуникациялык технологиялар күнүнө карата өткөрүп жатабыз эфирди. Жыл сайын ошол апрелдин аягында 4-четверг күнүндө ошол күн белгиленет. Бул жолу 28 апрель күнү ошол күн белгиленет. Анан ошол күнгө карата коммуникация технология багытында иш алып барып жаткан биздеги Кыргызстандагы айымдар тууралуу сөз кылалы дегенбиз. Мээрим менен дагы ошол үчүн бүгүн ушундай эфир өткөрүп жатканбыз. Коммуникация бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү жана ошол технология багытында өзү иш алып барып жаткан мультимедиалык журналист катары, режиссер катары. Ошол үчүн ошондой эфирди өткөрүп жатабыз. Мээримдин окуясын баары окугусу келип атат. Окуяга Мен эмнени айтып аттым эле? Угуп атканда сен жанагы айыз жөнүндө ошол аңгемени окуп жатып, анан автор кичинекей кезин чагылдырып жатса керек, аны азыркы жашоодо кандай көрсөтөм деп ойлонуп жаткам деп айтып аткансың. Ооба, ошол чыгарманы окуп, бирок буну кандай кылып тартса болот экен деп ойлонуп койгом. Анан кийин ошол жана кинематография департаментинин конкурсу жарыяланганда Темир агай, анда ошол кыргыз фильмде Темир Бирназаров, Асель Жураевалар менен чогуу иштечүмүн. Анан Темир агай келип айтты, ушул аңгемени сен тартып көрбөйсүңбү, буга чейин Топчугүл эже буну бир эркек режиссер тартам десе уруксат бербей коюптур, сен буну баары жакшы түшүнө албайсың депчи, бере албайсың деп. Анан сен сурап көрсөң балким сага берет деди. Анан макул деп эжеге чалдым. Эже мен жаш болгонум үчүн бир аз башында качан тартасың, анан точно тарта аласыңбы дегендей мындай таризде сүйлөштүк да. Анан айттым, эже, мен сценарийди бир аз өзгөртөм, сизден болгон идеяны калам депчи. Анан макул болду эже аягында. Сценарийди жаздым. Темир Назаров жардам берип атты драматургия жагынан. Бирок сценарийди толук түрдө азыркы күнгө ылайыкташтырдык. Мурунку күндө эмес, азыркы эле күндөгү болгон окуя, болуп аткан окуя болду. Анан бул теманы мындай тартууга киришкенимдин себеби кыздар үчүн бул аябай эле маанилүү. Анткени кыздардын жашоосунда ошол учур, биринчи айыз келген учур, ачык эле айта берейин эми, бул аябай кандай стресс абалга алып келет. Анан мурун бул теманы ачык сүйлөшүчү эмес да, даже не то что ата менен кыздар эмес, апа менен кыз дагы сүйлөшчү эмес да. Мисалы, көп кыздардын мындай окуяларын уктум, ошол сценарийди жазып атып кыздардан сураштырыпчы. Көп кыздар биринчи ошол айызы болгондо эч кимге айта алышкан эмес да. Анткени уялышчу биринчиден. Экинчиден бул тема мындай жабык болчу да. Анан кыздарга албетте бул учурда колдоо керек болот. Жөнөкөй эле моралдык колдоо, бул биринчиси. Экинчиси, кыздар ошондой учурга туш келгенде, ошондой өзгөрүүгө туш келгенде эмне кылыш керек, ошону билишпейт кээ бир кыздарчы. Эми шаар жергесинде мындай интернет жакшы колдонулган жерлерде болушу мүмкүн. Кыздар өзүлөрү интернеттен үйрөнүп алып, же болбосо азыркы заманбап энелер да бир аз башкачараак да алар мындай үйрөтүшү мүмкүн. Бирок мурун даже ошол эле биздин убакта, сеники кандай болгонун билбейм, бизде мындай ушул тема аябай уят, аябай жабык болчу да.
Анан мен мисалдарды билем, башка кээ бир Европанын кайсы бир өлкөсүндө, Швейцариядабы, Швециядабы бир өлкөдө ушул айыз келип аткан күндөрү айымдар жумушка келбей эле койсо болот экен да. Бул кандай жеңилдик да. Анан ушуну мисал кылып жана сценарийди өткөзүп атканда жазгам, ошол кээ бир өлкөлөрдө аялдарга ушундай колдоо көрсөтүлөт, а бизде мындай колдоо көрсөтмөк түгүл, буну ачык сүйлөшө албайбыз. Анан уят деп айтканыбыз үчүн кыздар бул учурда эмне кылышты билбей, өзүлөрүн жоготуп, кайра ден соолугун мындай колдоонун мындай ордуна кайра тескери кыла алышы мүмкүн депчи. Анан ошол менен сценарий өтүп кеткен. Кинодо атасы менен кыздын ортосундагы мындай атасы менен кыз эле жашайт үйдөчү. Анан кыз ошол биринчи айызы келип, атасына айта албай, магазинге барса, магазинде да эркек киши болуп, андан тиги алчу нерсесин ала албай, аябай кыйналат. Анан акырында кыз эч кимден жардам күтпөй эле, эч кимден көз каранды болбой эле, өзү менен өзү ошол ситуациядан чыгып, мындай бул табигый нерсе экенин түшүнүп, анан жеңип чыгат да. Назгүл, угуп атасың? Азыр Мерим сенин видеоң көрүнбөйт. Угуп атат. Мен азыр кайта эфирге кирейин. Ооба, мага да сен көрүнбөй атасың. Менин интернетим жакшы эле болуп атат окшойт, бирок Назгүлдөрдүн мекемесинде интернет начарыраак окшойт. Да, согласна, дейт. Согласна с тем, что это такая тема, да, насчет месячных. Саламатсызбы, Мээрим эже, биз сиз сыяктуу журналист болгубуз келсе кандай жардам бере аласыз, жардам бере аласызбы дейт. Мен колуман келген мындай алым жете турган жардамдарды албетте берүүгө даярмын. Мага жазып көрүңүз, смотря кандай жардам керек. Журналист болгуңар келсе, биринчи жазып, жанагы медиа көндүмдөрү, медиа skills барго, ошолорду өнүктүрүшүңөр керек. Азыр журналист жазганды же бир эле тартканды же бир эле сүйлөгөндү билген журналисттер аз. Азыр баардык тараптан мындай өзүңөрдү өнүктүрүшүңөр керек, менин оюмча. Баардык эл аралык медиалардын стандарттары ошондой болуп өзгөрүп баратат да. Телефонго тартып монтаждаганды билиш керек, видеого оператор тартып берсе, аны монтаждаганды билиш керек. Бир эле сайтка жазбастан аны радиого бергенди же ТВга бергенди да билиш керек экен да. Ошондуктан жөнөкөй эле биринчи ошол көндүмдөрдү үйрөнө бериш керек дагы. Анан ар кайсы медиаларга барып, бекер болсо дагы практика өтүп, стажировка өтүп, анан мындай иш жүзүндө үйрөнүш керек да, практика жүзүндө. Назгүл кошулуп атат. I want to learn your language дейт. Эми жакшы болду, Ооба, кечиресиздер, бизде ар дайым ушундай техникалык көйгөйлөр боло берет. Ошон үчүн Джет угуп атсаңар биздин интернетти оңдоп берген. Тамаша. Чында интернетте үзүлгөн жок, эми эфир үзүлгөн жок. Бардыгы Назгүл сакталат, Ооба, баардыгы Меримдин баракчасында сакталат. Биз аны өзүбүздүн баракчабызга да жүктөйбүз. Кечкисин эфир кылсаңар болмок деп биякта комментарийден окуп жатам. Кечкисин көпчүлүк убакыт азыр орозо болгондуктан кийин кечкисин да көпчүлүк орозого ооз ачууга даярданып, ыңгайсыз болуп калат экен. Ошондуктан ушул убакытты тандагамбыз. Эгер сиз бул эфирди көрбөй калсаңыз, анда биздин баракчага сөзсүз түрдө жүктөлөт. Ал жерден дагы кайталап көрсөңүздөр болот. Эгер көрбөй болсо, Меримдин баракчасынан да көрсөңөр болот. Ооба. Мерим абдан сонун сценарий идея экен. Бул тасманы чыдамсыздык менен күтөбүз. Чынында сен айткандай эле өспүрүм куракта көпчүлүк кыздар ошол айыз тууралуу сүйлөшүүдөн уялышат. Шаар жергесинде балким андай эместир. Сен айткандай алыскы айыл жергесинде ушундай көйгөй чынында эле бар. Себеби
май айында дагы ошол 28 май эл аралык день менструальной гигиены белгиленет. Мгм. 28 май. Эмне үчүн 28 май дегенде айымдардын бир менструалдык циклы 28 күн созулат. Ошон үчүн 28 май. Анан эмне үчүн май дегенде 5 күн, көбүнчө айыз 5 күн созулат. Май деген 5-айы болуп эсептелинет. Ошондуктан Символический экен, 28 май бул жөн жерден кабыл алынган эмес. Биз да жыл сайын ошол 28 май күнү кыздарды, өспүрүм кыздарды ушул айыз тууралуу маалыматтандырып, ар кандай ушундай эфирлерди өткөрүп келебиз. Мисалы былтыр дагы атайын репродуктивдүү ошол билим берүү тырмагында иштеген атайын айымды чакырып ушундай түз эфир өткөргөнбүз. Ошондо биз түшүнгөнбүз, ошол айыз тууралуу тема абдан кызык экен кыздар үчүн. Жана бул теманы көп үйдө талкуулабагандан же болбосо бул тууралуу көп маалымат жоктугунан абдан көп суроо болгон. Жөнөкөй эле мисалы чоң айымдар үчүн бул көп маанилүү эмес суроо болушу мүмкүн, бирок өспүрүм кыздар үчүн абдан маанилүү экенин түшүнгөнбүз биз ошондо. Ошого көп көңүл бөлүшпөйт. Бизде мамлекет тарабынан да эч кандай программалар жок, же мектептен дагы мисалы ачык сабактар өткөрүлсө мындай жабык үстүртөн мындай мугалимдер дагы көп маани беришпейт, же болбосо галочка үчүн эле өттүк деген өздөрү четко эле өткөрүп коюшпаса, ошо кыздардын кызыкчылыгын көздөп, чынында ошолордо эмне кайсы көйгөй түйшөлтүп жатат, ал жөнүндө көп эч ким ойлонбойт экен да. Ошон үчүн менимче бул тасма эгер жарыкка чыкса, биздин өспүрүм кыздар үчүн абдан дагы чоң пайдалуу болмок, жана коомчулук үчүн дагы. Себеби ушундай көйгөйлөрдү айым режиссерлор көтөрбөсө, башка эч ким көтөрбөйт чынында. Себеби эркек режиссерлор мындай көйгөй менен каршылашпагандан кийин алар бул көйгөйдү билбейт дагы болуш керек да. Бул көйгөйдү эч ким көтөрүп чыкмак эмес да. Менимче ошон үчүн айымдардын ошол технология, кино тармагында өзүн өнүктүрүүсү абдан маанилүү. Себеби айымдарга тиешелүү көйгөйлөрдү көтөрүп чыгышат дагы. Ошол айымдар көпчүлүк убакта угулбай калат, алардын үнү угулбай калат. Ошондуктан кыз айымдар, айым режиссерлор көбөйсө, алар ошол көрүнбөй жаткан ошондой көйгөйлөрдү алып чыгышат да. Мындай тонкий маселелерди өзү айрыкча айымдарга байланыштуу, мындай ичке көрүнбөгөн, сен айткандай маселелерди айымдар башкача карашат да. Алар көрүнсө деле, мисалы ага эркектин көз карашы башкача. Мисалы мен ушул теманы бир канча ошо кинодогу эле мырзалар менен мындай талкуулаганда, бунун эмнесин тартасың дешкен да. Бунун эмнесин айтасың, бул обычное явление, мындай от природы депчи, эмне кыласың буну тартып алып дешкен. Мындай сен буну тартып кайра өзүңдүн режиссерлук жанагы деңгээлиңди түшүрө албайсыңбы дегендер болгон да. Анан мен аягына чейин тарткым келип тартам деп туруп алдым. Анан бир кызык учур бар. Конкурстук сценарий болгондуктан аягында фильмди тартып бүткөндөн кийин көрсөтөсүң да комиссияга. Ошол сен тарткан акчага ушул фильм кандай тартылды деп алар берген акчага фильм кандай тартылды деп текшеришет да. Ошондо комиссияда жалаң эркектер, анан бир аял эже бар эле да. Ошол эже бул теманы эмнеге тарттың деп суроо берди да. Эркектер берген жок, аял берди да. Ошол жерден кадимкидей күйүп кеттим да. Мен 4 киши биякта төрдө отурат, мен жакта сахнада фильмди жактап атам. Анан эже сиз ушинтсеңиз башкалар эмне кылат анда деп атпаймынбы? Мындай такыр чечмелеп да бергим келген жок, эмнеге ал тема маанилүү экенинчи. Бул билбейм, ал аял башкача ойлонуптур балким, бирок жанагы чыгарманы окусаңыздар, Кийин топчук элежен, ал жерде именно апа менен кыздын ортосундагы мамилени берген да. Кыз өзүнүн апасы болуп туруп апасына айта албайт да. Апасы кызынын кыйналып атканын көрбөй, жана бели ооруп, ичи ооруп атканын көрбөй эле ага арыкка барып суу чайкап кел деп, кир чайкап кел деп айтат. Арыкта муздак сугачы. Андай учурда анте албайсың да. Камыр жуур дейт, уйса дейт да. Апасы байкабайт аны. Анан мен болсо фильмди атасы кылгам, анткени азыркы учурда заманбап энелер анчалык эмес болуш керек деген реалдуулукка туура келтирейин депчи. Анан аталарга мен еще мындай максат бар болчу фильмден. Эркектерге ушул нерсени мындай көбүрөөк ачып берүү да. Кыздарын
же аялдары ушундай мындай ар бир айда ушул күндөр келгенде кандай кыйналышат, кандай стресске туш болушат, ошону мындай түшүнүшү керек деп бир максат ушул болчу. Анан ошол жердеги комиссиядагы эркектерден мындай жакшы отзывдарды уккам да. Чын эле ушундай турбайбы деп. Анан ошо Темир агай да өзүнүн тажрыйбасын айтып берген, кызынын ошол биринчи учурларынчы. Ал түшүнүптүр. Эмне эле болуп атат, эмне эле бат баттан туалетке кирип атат деп түшүнгөн эмесмин дейт да. Анан кийин жанагы чыгарманы окугандан кийин байкуш кызым ушинтип кыйналган турбайбы деп түшүнгөм дейт. Анан дагы бир кызыктуучу кийин жана биздин белгилүү кинокритик бар Гүлбара Төлөмүшова. Ошого көргөзгөм фильм бүткөндөн кийин фестивальный продвижение боюнча сүйлөшөлү деп. Анан Гүлбара эжеге көрсөтсөм, Гүлбара эже көрүп бүтүптүр эле дароо айтты да. Мен небереме кызы бар да, кызынын кызы бар да. Анан кызыма чалып айтам, небереме түшүндүрүп айтсын деп дароо айтам. Я сейчас позвоню ей, чтобы она объяснила ей деп да. Демек фильм мындай максатына жетет да, эгер көрүүчү көрсө деп ойлойм. Ошо анан сен туура айтасың. Биздин Асель Жураева деген жана документалист эжебиз бар. Белгилүү азыр кыргыз киносунда өзүнүн мындай орду бар режиссер. Ал дагы көп айтат. Аялдар эркектерге караганда кайсы бир темаларды, кайсы бир маселелерди башкача көрүшөт. Алар ошол темаларды башка өңүтүнөн ачып бергенге дагы режиссерлор, айым режиссерлор көбөйүш керек деп көп айтат да. Мен дагы ушул сөзгө кошулам. Жанагы жаш режиссерлор башында бир энтузиазм менен эле ошо кинодо иштеген жакшы экен деп мындай келип алышып, анан кийин мындай таштап койгон учурлар көп кездешет да. Же болбосо фестивалга эле барып келиш керек деген бир максатты алып алышы мүмкүн да. Фестивалга көп катышам, же акча утам депчи, же атымды жасайм деп. Биринчи максат менин оюмча фестиваль дагы жакшы. Фестивалга да барыш керек, эки жакты көрүш керек, башка элдердин кинолору кандай болот көрүш керек. Бирок биринчи максат ошол фильмиң аркылуу эмнени бересиң, эмнени жеткизесиң, сенин фильмиңди көргөндө көрүүчүдө кандай ой калат, ошол болуш керек деп ойлойм да. Мага азыр мындай суроо келип атат оюма. Сен айым режиссер катары тарканды да билишиң керек, мисалы операторлук чеберчилигиң да болуш керек. Сен негизи чоң общий картинаны көрүшүң керек да. Ошон үчүн сенин группаңда, командаңда иштеген башка адамдардын дагы жумушун билишиң керек да. Мисалы бизде көбүнчө операторлор эркектер, анан кийин ошол айым катары мисалы сен өзүң ошол оператор болбой калганда өзүң тарткан учурлар, өзүң монтаждаган, өзүң ушундай процесстин баарын өзүң жасаган учурларды айтып өтсөң, бул оорбу, жеңилби? Жана бизде көпчүлүк айымдар ойлогондой, же болбосо азыр телефон аркылуу жеңил болуп калды десек болот, баары болуп калды. Бирок телефон азыркыдай мыкты айфондор чыга элек кезде биз окуп жүргөндө жанагындай чоң эле камерага тартчык. Аны көтөрүп алып, анан ошол жөнүндө бир аз айтып кетсең, техникалык жагын, канчалык деңгээлде оорчулукту туудурат, же болбосо бул чын эле ар бир адам жасай ала турган эле жөндөмдүүлүктөрбү ошол жөнүндө? Кино жаатында оператор болуш мен үчүн бир аз кыйыныраак да. Себеби мисалы мен режиссер болсом, анан оператор дагы болсом, мээм эки жакта болуп эки жакка чачырайт да. Режиссер катары актердун оюнуна карап же башка жагына карай албай, же болбосо оператор катары кадрды карай албай калышым мүмкүн да. Бирок кээ бир режиссерлор бул тажрыйбаны колдонуп келишет. Анткени алар операторго караганда өзүлөрүнө көбүрөөк ишенгени үчүн да. Бирок мен өзүм кино тартканда оператор башка эле кесиптештерден мындай кесиптештер менен иштешкенге аракет кылам. Бирок азыркы учурда BBC'де мен операторда болуп иштейм. Оператор болгондо башында чынын айтайын бир аз кыйыныраак болду. Эң эле биринчи көрүнүш Садыр Жапаров жанагы вакцина алганы келгени барганда мени съемкага жөнөтүштү. Анда жай болуп, элдин баары отпускада болуп, аябай тартыш мындай мезгил болчу да. Анан чоң камераны көтөрүп алып бардым. Ал мен мурун мындай фотоаппарат колдончумун да съемкагачы. Анан бул жактан профессиональный чоң Sony'ни берип коюшту.
эми сумкасы дагы чоң. Мен өзүм кичинекей арык болуп, анын моюнча алып бардым. Водителибиз да отпускада эле. Таксиге түшүп алып жөө бастым, иши алып кирдик. Анан кирип камераны коюп баштасам, жалаң операторлор, жалаң эркектер. Эми президент вакцина алганда бүт СМИ келди да, бүт ММКлар келди. Кудай жалгап, Азаттыктан иштеген бир оператор байкени тааныйт экенмин, Спутникте иштеген бир оператор байкени тааныйт экенмин. Экөө эки жагыман келип кармаша калып камераны бат-баттан орнотушту дагы. Экөө мени алдыга чыгарышты да сразу. Алар түшүнүп турушат да, мен азыр калып каларымдычы, бир аз жайыраак болгондо. Анан мени алдыңкы катарга тургузушту. Могу жерге туруп тарт, азыр сен калып каласың артта депчи. Алдыга турдум. Бул биринчи тажрыйба болгон үчүн мага оор болду да. Аябай бат иштешиң керек экен. Кинодо деген шашпайсың да. Кинодо даярданасың, 1 саат свет коесуң, кадр коюп алып, анан монитордон карайсың. Кандай болду кадрың депчи. Биякта жаңылыктар болгон үчүн өткөрөт азыр. Садыр Жапаров вакцина алат да кетип калат, сен калып калышың мүмкүн да. Анан аябай бат иштешет экен операторлор. Кууп жетатканга аракет кылдым. Бул точкадан бул точкага башында айтышат экен, азыр каяка келип вакцина алат, анан каяка барат, каяктан сүйлөйт деп айтышат экен. Ошол точкаларды белгилеп алып, анан иштеткенсиң да. Ошого карабай, мага тиги оператор байкелер жардам бергенине карабай, мен Жапаровдун эмесин вакцина алганын тартып туруп, интервью алганда үнүн жазбай калыптырмын да. Туташтырбай калыптырмын. Аны билбейм, тартып атам, анан бир убакта анан үндү эстедим да, жакта шкалалар кыймылдабай эле турат да, үнүн шкалаларчы. Анан билейин, үн жазылбай калыптыр деп, анан дароо тиги эки байкеге айттым, мага үнүн берип койгула депчи. Анан эмеге да, FTPге дагы жалпы ММКларга таратканга өзүлөрү тартышат экен, администрация. Ошол жерден алып, анан монтаж кылгам да. Аябай мен үчүн оор болгон ошо биринчи тажрыйба. Анан келип алып Руфат байкеге айтып, ушундай болуп турбайбы, ушундай болуп турбайбы, анан көнүп кетесиң дешти. Ал убакта Сонине да жакшы үйрөнө эле келем, автого коюп туруп эле тарткан болчумун. Анан кийинчерээк баарын үйрөнүп, жанагы бир калыпка киргенден кийин азыр жакшы эле. Азыр мени таанып калышты. Анча мынча жанагындай пресс-конференцияларга же там жогорку кеңешке бир жактарга барганда баягыдай эле көрүнүш болот, жалаң балдар. Анан бир эки кыз операторлор бар. Кактустун, по-моему, бир оператору бар. Анан дагы бир кыз бар, Акипресстен го дейм. Анан могулда Лондонго барып 1 айлык жанагы практикадан өтүп келдим. Ошондо барып бизге камера керек деп айтып атканда, өзүмдүн ошол кыз болгонумду эске алып туруп айттым, мага компактный, кичирээк, жакшы тарткан камера керек. Мондай Sony Alpha, тиги бул. Ушундай болсо жакшы болмок дедим. Анан алар да аны эске алышты. Кичирээк өткөндө көрдүң болушуң керек, кичинекей камера беришти. Азыр ошо менен тартып бир аз ыңгайлуураак болуп атат. Эми бул жерде жанагы физический жактан кыйын болду дегенде, физикалык жактан кыйын болду дегенде айтып атам да. Аны көтөрүп жүрүш керек, анан мындай бат иштеш керек деген нерселерди айтып атам да. Бул тажрыйба, бат иштеш керек деген, аны бара алып алсаң болот экен. Жанагындай сен айтып аткандай чоң камералар менен иштеш азыр уже бара актуалдуулугун жоготуп баратат. Анткени жакшы телефондор бар. Мисалы ошол эле BBCде башкы офисинде бизге айтышты, биз силерге жакшы телефондорду беребиз, ошолорго деле тартып ТВга жөнөтсөңөр болот деди. Азыр мисалы Украинадагы согушта чоң техникалар менен жүрүш кайра кооптуураак. Техниканы сөндүрүп алышы мүмкүн, же техниканы алып кетип калышы мүмкүн, ал жерде материал болсо башка жака өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн телефон менен эле тартып бизге жөнөтүп атышат деп айтышты да. Андай официалдуу түрдө уруксат берилди. Ошол азыркы убакта көнүп эле калдым. Камерага тартып, аны өзүм монтаждап, текстин жазып, пакет даярдаганга мындай мурункудай кыйынчылык жаратпайт. Бизде уже аз эле мүнөттөр калды. Акыркы суроом болуш керек. Ошо бир аз тажрыйбаң жөнүндө бөлүшүп кетсең. Акыркы ошо 1 ай мурун, 1 ай болуп калдыбы, Лондонго барып келдиң. Жакынкы убакта эле. Ошол тажрыйба алууда ал жерде кандай тажрыйба алдың? Негизи эле журналист катары, медиа коммуникация жадында айым катары. Анан кандайдыр бир өзгөчөлүк байкадыңбы? Ошол жөнүндө кыскача. Эң биринчи мындай өзгөчөлүктү айтайын. Алар BBC негизи эл аралык медиалардын мындай негизгилеринин бири го. Анан өзүнүн стандарттары бар. Бирок Кыргызстандын ичинде биз мындай жергиликтүү башка медиалар менен чогуу биргеликте иш алып барабыз да, мындай биргеликте деген бир жолдочу конкурент катары. Анан
бизде уже биякта Кыргызстандын дагы эрежелери кирип кетет да. Ал жерде мисалы BBC'де журналисттердин иши так бөлүшүлгөн. Саат 9-да келишеби, саат 5-терде, 5:30-6-ларда жумуштары бүтөт. Ар кимдин иши так бөлүнгөн, ким эмне кылат. Ошол нерсеси мындай айырмачылык болгон үчүн мага аябай таасир калтырды. Бул жакта дагы ошондой болсо жакшы болмок деп ойлоп калдым да. Бул жакта эч бир медиада сен 9-да келип 6-да чыгып кетесиң деген жок да. Анткени 6-дан кийин кээ бирде иш чаралар болот, же 6-дан кийин митинг болуп кетет. Мындай эч бир медиада журналист 6-га чейин иштеп чыгып кетпейт да. Же 6-дан кийин кайра кабар жазып башташат. Ошол нерсеси жакты, мындай адамдын убактысын аябай сыйлашат. Укугун, убактысын, жумуштагы жанагы жумушка бөлүнгөн мыйзам боюнча сааттарын аябай сыйлашат экен. Анан журналистика боюнча тажрыйбалар жакшы болду. Мен монтаж боюнча, жаңы программалар боюнча, текст жазыш боюнча бир канча тренингтерден өттүм. Аябай мындай жеңилдетип, азыркы заманга ылайыкташтырып, азыр мисалы элдер оор мурдагыдай тексттерди же акылдуу сөздөрдү сүйбөйт да. Азыр болушунча кыска, болушунча мындай жөнөкөй сөздөр менен бергенге аракет кылгыла деген сыяктуу мындай жөнөкөй приемдорду үйрөтүштү десем болот. Анан биздин ТВ программабыз BBC жаңылыктары ошол Лондондон жасалат да. Алар ар кайсы өлкөдөн келген маанилүү жаңылыктарды алып, топтоп которуп, аларды окуп, андан тышкары Кыргызстандан 2-3 жаңылык кошуп, анан кечинде жаңылыктар берүүсү чыгат. Ошол процесске катыштым. Текст жазганга, ошол эле которгонго, жаңылыктарды издегенге, анан бул жак менен иштешкенге аябай сонун жакшы тажрыйба болду. Мындай жаңы дем, жаңы мотивация менен келдим десем болот. Чоң рахмат. Биякта бизде көрүүчүлөрдөн Өзбекстандан дагы активисттер катышаттыр. Биз балдар конференциясына барганга Фуркат салам деп жазып атат. Чоң рахмат Фуркат аңа. BBC'де өзбек кызматы дагы бар да. Лондондо өзбек кызматы менен кыргыз кызматы чогуу турат экен. Мындай туугандай эле иштешет экен. Кыргызча эле сүйлөшүп, өзбектер бизге өзбекче келип сүйлөйт экен, биз болсо аларга барып кыргызча сүйлөйт экенбиз. Сонун атмосфера бар экен. Ооба, кыргызстандык бала ошо Андижанда турган ошол биздин делегацияны бизге котормочулук жактан жардам берген. Чоң рахмат Фуркат биздин эфирди көрүп атканыңа. Жакшы таасирлүү маек болду деп ишенем. Силерге дагы рахмат Назгүл. Мен дагы аябай үмүттөмүн. Мен бүгүнкү силерге мындай чакан маегибиз пайдалуу, мындай кандайдыр бир шыктандыруучу маек болду деп ишенем. Буюрса дагы алдыда иштешебиз деп ойлойм. Кыздардын баарына ийгилик. Анан жанагы прямой эфирдин, түз эфирдин темасын экөөбүз кыздардын колунан баары келет дебедикпи? Биздин группалаштарыбыз жазып атат го. Кыздардын колунан чын эле баары келет. Эч качан тайманбагыла. Жана менин тажрыйбамда деле болуп атпайбы? Ата-энеңер каршы болсо дагы өзүңөр акырын ошо бир максат коюп ошого кетерсиңер, акыры ата-энеңер дагы силерге ишенип, силердин мындай тандооңорду сыйлайт деп айтат элем да. Чоң рахмат Мерим. Чында техникалык көптөгөн кыйынчылыктарга карабастан эфирди кызыктуу өткөрүп алдык. Анан кийин чынды айтканда эле орусча айтканда инфокоммуникационный технология багытында айымдардын саны дагы өсө берсин. Ушул күндү бекеринен ООН тарабынан, Бириккен Улуттар Уюмуна тарабынан да белгиленбесе керек. Анан кийин ушул сферада иштеген айымдардын саны көбөйсүн. Окшогон мыкты жаш режиссерлор айымдар, мультимедиалык журналисттердин саны көбөйсүн. Кыргызстандын атын чыгарган айымдардын саны көп болсун. Эфир сакталат. Чоң рахмат баарыңыздарга. Комментарий жазып, бизди активдүү көрүп жатканыңыздарга. Буюрса дагы жакынкы арада ушундай дагы бир эфирди жолукканча, буюрса бул эфирди биздин балдарды коргоо борбору баракчасынан да көрөсүздөр. Мерим, чоң рахмат. Макул, силерге да рахмат чакырганыңарга. Ийгилик. Эфирди сактап коюу. Макул.
Дайым.